Түркиялык лайнердин кулашынан улам бул үйдүн чатыры жанында турган автоунаа жабыркаган. Анын ээси балдары менен бейтапканага жеткирилип дарыланышкан. Мындай үй бүлөлөр бул жерде оңдоп саналат. Алар самолет таандык болгон түркиялык компаниядан генемте өндүрүү маселесин көтөргөндө өкмөттүн түшүнүксүз мамилесине кабылышкан. Бала чакасын толук киргизбей, компенсация, бирөөнүн үйүн киргизбей, мисалы үчүн үйлөр жабыркаган үйлөрдүн арасына кошпой, өзлөрү билемдик кылып атышат да. Элдер арызданалы, тияк-пияк кылалы десе, силерден ызылдасаңар, вообще эчтеке албай каласыңар деп коркутуп, ушундай кылып атышат да. Ушундай силер керек болсо биз эчтеке бербей коебуз, силер эчтеке кыла албайсыңар деп айтып, ошондой коркутуп элди эметип атат да, басып атат. Өкмөттүн басымына чыдабаган жабырлануучулар тергөө органдарына арыз менен кайрылышкан. Арыз жазгандан кийин да келип айтып кетишти да, сен эмне ызы-чуу салып атасың, биз сага айтпадык беле депчи. Ар кайсы жерге арызданба, ызы-чуу салбай тынч отур деп сага айтпадык беле, алчыңды аласың. Сага ден соолугуң менен машинеңе нормальный чыгып тур дейт. Нормальный канча чыкты десем айтышпайт. Информация жок да, маалымат жок. Түркиялык компания жабыркагандарга, жакындарын жоготкондорго канча өлчөмдөгү генемте төлөп берери белгисиз. Өкмөт бул боюнча түшүндүрмө берүү азырынча эрте дешет. Жакында эле өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Түркия тарап генемтени июль айынын аягына чейин которот деп билдирген. Ал эми учактын кыйрашын иликтеген эл аралык авиациялык комиссия жакын арада корутундусун жарыялайт деп күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, авиакырсыкка учкучтар күнөөлүү деген тыянакка келишкен. Эгер бул маалымат тастыкталса, Түркия көбүрөөк генемте бериши ыктымал. Аны юридикалык жактан туура алуу боюнча Бишкек шаарында 35 адвокат акысыз жардамдарын сунушташкан болчу. Бирок аткаминерлердин басымынан улам жабырлануучулар юристтерге кайрыла албай отурушат. Да, они отказались, они Бизге кайрылган 5 үй бүлө биздин кызматыбыздан баш тартышты. Эгер алар каалабаса, биз мажбурлай албайбыз. Мунун баары вице-премьер-министрдин билдирүүсүнөн улам болду деп ойлойм. Ал мамлекет генемте берүүдө биринчи кезекте кызыктар, юристтерге кайрылбагыла деп жабырлануучуларды чакырган эле. 16 январда болгон авиакырсыктан 39 киши каза тапкан. Анын 35-и Кыргызстандын жарандары. Ал эми жабыркагандардын саны дагы деле тактала элек. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Бакыт Кошалиев, НТС.